Ассаламу алейкум, урматтуу Ала Букаксы Чаткал районунун тургундары, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз сиздерге эң сонун жаңылык менен бөлүшкөн турабыз. Буюрса Ала Бука району Келте айылында эң сонун шарттары менен ушул бакыт медициналык борбор ачылыптыр. Ушул медициналык борборду мен сиздерге тартып көрсөткөнү келдим буюрса. Азыр мен сиздерге ушул медициналык борбордун шарттары менен колдон келишинче тааныштырып берем. Бул медициналык борбор буюрса 10 май күнү ачылуу азем болсо, 13 майдан баштап бейтаптарды кабыл алуу жүрүп баштайт. Азыр мен сиздерге чекесинен баштап тааныштырып берейин колдон келишинче. Кана жүрүңүздөр анда, бисмилля деп баштай берели. Мынакей, бул жер кире бериш жери. Киргенде эле ушундай ресепшн, бейтаптарды кабыл алуу бөлүмү. Бул жерде регистрация болуп, акчасын төлөп, төлөм жүргүзүп, анан дальше врачтарга көрүнгөн. Бул жак болсо атайын күтүүчү орундуктар. Бул жак оң жак тарабында администрация бөлүмү, сол жак тарабында болсо атайын кесипкөйлөрдүн бөлмөлөрү. Невропатолог, уролог, акушер, гинеколог, процедурный айдайт, лор бар экен, физиотерапия жана башка. Бул жакта бардык оорулардын, мындайча айтканда, врачтары, специалисттери бар. Дагы кардиолог бар экен, мына урматтуугандар. Бул жагында болсо мына томография. Барыңыздар билесиздер, азыр көпчүлүк ушундай медициналык борборлордо томографиясы жок. Ал жагын башка белгилеп айтып кетсек да болот. Мына бисмилля. Бул жагында сиздерге мындай тартып көрсөтүп коелу. Негизи жат адам кирүүгө болбойт экен, бирок видеого тартып көрсөтүп коюп уруксат алдык. Мына томографиясы. Россиядан атайын специалисттер келип орнотуп кетиптир да. Жүрүңүздөр, анда улантып көрсөтө берели. Азыркы учурда бул жакта жарыктандыруу жумуштары, иштери жүрүп жатат. Ошон үчүн азыр бул жак бир аз видеодо караңгыраак чыгып калып атса керек. Ал жагын тура түшүнүп коесуздар. ЭКГ кабинети бар экен дагы. Аптекасы да бар экен, сон фармация. Билесиздер? Жакшы аптека. Ушул бул жакта дагы кошумча бөлмөлөрү, азыркы учурда ремонт иштери жүрүп жаткан убагы экен. Бул жакта УЗИ жайгашат экен буюрса. Лабораториясы бар экен өзүнүн мынакей. Эми улантып баягындай бейтаптардын жатуучу бөлмөсүн карайлы, экинчи кабатта жайгаштыр. Азыр ошол жактан видеону улантабыз. Анда эмесе азыр экинчи кабатка көтөрүлүп атабыз. Экинчи кабатта ушул бейтаптардын палаталары жайгашат. Азыр палаталардын ичиндеги шарттар менен да кеңири таанышып жатабыз. Мына урматтуугандар, бул жак экинчи кабаты VIP кабиналар деп коет, билесиздер. Бул жакта 2 эле адамдан жатышат экен. Жагында VIP кабиналар баягындай мүмкүнчүлүгү бир аз чектелип калган, мындай алыска базып бара албай, дааратканага чыга албаган аталар, апалар үчүн түзүлгөн шарттарда. Мынакей телевизору бар, 2 бейтап жатуучу орундук, Wi-Fi да бар экен ичинде. Сонун мынакей шкафтарын көрүңүздөр. 2 бейтап жатуучу орундуктар. Мынакей бул жагында атайын душ, туалети палатанын ичинде экен. Бул жагында көрсөтүп коюңуз. Бир палатасын көрсөтөлү, калган палаталар баары эле окшош, дерлик баары эле бирдей. Эми 3-чү кабатка да көтөрүлүп, 3-чү этаждагы палаталарын дагы көрсөтүп коелу. Бул жак болсо 3-чү кабаты. 3-чү кабатында палаталарын тааныштырып кетели. Мынакей. 3-чү кабатында 3 адам жатат экен. Бул жакта стандарт тарифиндеги палаталар. Бул жакта телевизор жок, бирок Wi-Fi бар. Анан бул жакка айтылат, мына телевизор коюлуптур, чоң телевизор, чоң экран. Анан бул жакка диван, кресло коюлат экен дагы. Атайын бул жакта эс алып, могу президент сырт жакты көрүп отуруш үчүн мындай жакта панорамный душ, туалет жактарында бирсе көрсөтүп коелу. Бул жактыкы туалет, душу өзүнчө. 3-чү кабаттыкы мынакей. Бул жакка атайын раковиналар, бул жактары дааратканалар болсо, бул жагында 2 бөлмө душу. Душун ичинде көрсөтүп коелу. Мынакей достор, туугандар. Шарттары менен
Бакыт медициналык борбору. Ошондо ар бирине бирден шкафчик берилет экен да. Ар бир бейтапка бирден шкафтары бар экен. Бул жактан дагы мындай көрүнүштү көрсөтүп коелу терезеде. Бул жак эс алуу бак экен. Азыр буюрса сырттан дагы бир сыйра тааныштырып көрсөтүп беребиз. Биринчи кабаттын ылдыйына түшөлү подвалга. Подвалда тамактануучу бөлмөсү ашканасы. Ошол жакты тартып көрсөтөбүз. Мындай азыр подвалга түшүп баратабыз. Бул подвалда ашканасы жайгашкан. Ашканасын азыр толугу менен тартып көрсөтүп беребиз буюрса. Ашканасы көрүп турганыңыздардай чоң. Бул жакта бардык бейтаптар кеңири батат бул жерге. Кухнясын да тартып көрсөтөлү. Кухнясы да мындай эң заманбап жабдыктар менен камтылган деп айтсак болот. Таза, тыкан, тамактары да буюрса эң дамдуу тамактар чыгат экен бул жерден. Дагы белгилеп айта кетчү нерсе, телевизору да бар кухнянын өзүндө, Wi-Fi бар кухняда. Туугандар эң сонун шартта, эң сонун атмосферада айтсак болот. Эми сыртка чыгып, сыртында жана эс алуу багын сиздерге тартып көрсөтөлү. Бул жер болсо атайын эс алуучу жайы, ушундай сонун жасалгалар менен, атайын беседкалар менен бул жакка кечинде бул жакта дарыланып жаткан бейтаптар тамак таануудан кийин чыгып, мындай сонун кандай жай, природада деп айтсак болот, природада чыгып сонун эс алса болот. Анан дагы кошумчалап айтып кетчү нерсе, бул жерге жакында дейт атайын велосипед жүрүүчү жол орнотулат дагы, бейтаптардын дагы да ден соолугун чыңдоого сонун шарттар түзүлөт. Мынакей урматтуу туугандар, буюрса мен сиздерге ушул Бакыт медициналык борборун колдон келишинче көрсөтүп тааныштырып бергенге аракет кылдым. Эгерде сиздерде дагы кошумча суроолор пайда болсо, биз экранымдын астына ушул медицина борбордун адистеринин телефон номерлерин калтырып коебуз. Андыктан ал жака чалып, дагы да кошумча суроолоруңуздар болсо, ал жака чалып билсеңиздер болот.